Ата Бейит мемориалдык комплексине жакын жерде унаа жол кырсыгы катталып, курсанттар жаракат алышкан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Министрликтин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, жабыркагандардын абалы менен министр таанышып кайтты. Учурда бейтаптарга медициналык текшерүүлөрдү жана операцияларды жүргүзүүгө зарыл дары-дармектер менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүлөт. Жабыр тарткандар тезирээк калыбына келүү үчүн кошумча күчөтүлгөн тамак берилет. Ооруканага жаткырылган аскер кызматчылары аскер дарыгерлеринин туруктуу көзөмөлүндө. Учурда абалдары канааттандырыларлык. Коргоо министрлигинен белгилегендей, курсанттар ант берүү аземинен кийин кырсыкка кабылышкан. Аскердик ант берүү аземи ата мекенди коргоочулардын аскердик ритуалдарына өзгөчө маани берүү максатында курсанттардын туугандарын жана жакындарын чакыруу менен жогорку деңгээлде өткөн. Таласта зордукталды делинип, ооруканага түшкөн өспүрүм эркек бала төрөдү. Ымыркай менен эненин абалы тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги маалымат беришти. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык, өспүрүм кесарево жолу менен көз жарган. Учурда эне баланын абалы операциядан кийинки мезгилге туура келерин, калган маалыматты тергөөгө жана көз жарган кыздын жашы жетерликтигине байланыштуу министрликтен ачыктаган жок. Белгилесек, буга чейин 28 июнь күнү Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Талас районунун Манас айылында 2005 жылы туулган кыз кайрылган. Анда ал ушул эле айылдын тургуну 2003 жылы туулган баладан кош бойлуу болуп калгандыгын айтып чыккан. Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө шектүүлөрдүн ишин 27 августта Свердлов райондук ички иштер бөлүмү карап, камакта калтырды. Бул иш боюнча 5 фигурант камакта экенин соттун басма сөз кызматы тастыктады. Буга чейин Чыңгыз Жумагулов бычактан 60 жолу жаракат алганы белгилүү болгон. Анын сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөн, бирок азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Чыңгыз 30 июлда номер 1 СИЗО абагында бычакталган. Ал 1 августта кечи мекенинде акыркы сапарга узатылды. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы Баткенде 27-28 август күндөрү аткезчиликке байланыштуу бир нече факт катталганын, анда жалпы суммасы 2 миллион сомдук товар алынганын билдирди. Ага ылайык ишембиде Лейлекте чек арачылар уруксат кагазы жок аялдардын, балдардын кийимдери таңгакталган кездеме, кыз келиндердин буюм тайымдары жана дары-дармек жүктөлгөн кыргызстандык жаран айдап бараткан машина кармалган. Жекшемби күнү Кадамжайда өзбек жараны 5000 литр күйүүчү май жүктөп бараткан жеринен колго түшкөн. Анын баштапкы баасы 1 миллион 900 000 сомго жакын деп эсептелген. Пакистанда сел жүрүп 1033 адам каза болуп, 1,5 миңден ашык адам жаракат алды. Андан тышкары 30 миллиондой киши турак жайынан ажыраган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Селден улам ал жерде өзгөчө абал киргизилген. Үйсүз калгандар чатырларда калууда. Бул кесепеттен улам 3000 чакырымдан ашуун жол, 149 көпүрө, 950 миңге жакын үй зыян тартып, 700 миңден ашуун мал өлгөн. Мындан улам Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф эл аралык коомчулукка жардам сурап кайрылды. Бириккен Улуттар уюму Пакистанга 3 миллион доллар жардам берерин билдирди. Маалыматтарга караганда, адатта Пакистанда нөшөрлөгөн жамгыр июль айында башталчу. Бул жылы жамгыр июнь айында башталып, катуу сел жүргөн. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Бакыт Тентишев Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айылынын балдарына кубанычтуу майрам тартуулады. Новопокровка айылындагы кароосуз калган балдар оюн аянтчасы жана футбол аянты кайрадан оңдоп түзөө иштеринен өттү. Депутат Бакыт Тентишев өз чөнтөгүнөн оюн аянтчасы менен футбол аянтын кайрадан жасап чыгууга жалпысынан 1,5 миллион сомдон ашык каражат жумшаган. Андан сырткары балдарга арналган аянттын айланасы жарыктандырылган. Самалык балдарга арналган майрам менен уланып, аягында балдарга белектер таратылган. Новопокровка айыл эли жогорку кеңештин депутаты Бакыт Тентишевке көрсөтүлгөн жардам үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Здравствуйте, всем спасибо большое, что приняли сегодня участие в открытии детской площадки. Бакыт Эркинович Тентишев, к сожалению, не смог присутствовать на данном мероприятии в связи с рабочей визиткой за границу. Но, тем не менее, он просил меня передать все теплые слова от него. Он очень рад, очень счастлив, что был частью этого большого проекта. Спасибо всем
кто участвовал в этом проекте, команде Бакыт Эркиновича Тентишева, также местным населением, которые помогли всеобщей работой поставить такую красивую детскую площадку. Надеюсь, она будет служить долго и счастливо. Карабай алгандан кийин 2 жыл ичинде тамтыгы чыкты бул жерде, чын айтыш керек. Анан эми могу депутат балага рахмат, ошо жерди мына баарын оңдоп берди. Бирок бул эмелердин баары ордуна калды, бирок акты сырдап баарын эметти. Ошо балага да рахмат. Ошол мына менин неберелерим келди, бул жерде отуруп бир ойноп атат. Баарыбыздын балдарыбыз алып келип өзүбүз да эс алып отурабыз, ушинтип карап коюп жыргап балдарыбызды. Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата Кант шаарынын мэриясы бир күн мурун масштабтуу флешмоб уюштурду. Акция Кант таза шаар аталышындагы урандын алдында өткөн. Ага мэриянын кызматкерлери, Кант шаардык кеңешинин депутаттары, Кант тазалык ишканасынын кызматкерлери, ар кайсы окуу жайлардын студенттери жана жарандык активисттер болуп, жалпысынан 300дөн ашык адам катышкан. Мэр Улан Майлыбашевдин айтымында иш-чаранын максаты шаарды таза сактоого чакыруу. Кант тазалыктын жумушчулары жана окуучулар, старший класстар нешненде аларды дагы бүгүнкү күндө көп негизи багы мусор дагы окуучулар тарабынан дагы ошо мектептин тегерек черти ошол жерлерде көп мусор болот да, парктын иштери мусор болот. Ошол себептен бүгүн ошо мектептин тегерек черттеринде, парктардын иштеринде жана ошо биздин Кант шаарынын борбордук аянтыбызда өткөрүлдүк. Көкбөрү жана Көкбар боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын Түркиянын Изник шаарында өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кийип бара турган формасы жарыяланды. Көкбөрү боюнча Кыргыз улуттук курама командасы кочкул кызыл, ал эми Көкбар боюнча улуттук курама команда көк түстөгү форма менен Түркияга барат. Жакында оюнчулар үчүн экинчи форма дагы даярдалат. Улакчылар Түркияга оюндардын башталышына 10 күн калганда кетишет. Учурда эки курама команда тең Ысык көлдө машыгуу өткөрүп жатышат. Санариптик өнүктүрүү министрлиги 40.375.958 сомго бирдиктүү электрондук почта системасын сатып алат. Мамлекеттик сатып алуулар порталында сынактык билдирмелерди жөнөтүүнүн мөөнөтү 13 сентябрга чейин деп көрсөтүлгөн. Бирдиктүү электрондук почта системасы негизинен мамлекеттик кызматкерлерди кайсы жайда жүргөнүнө карабастан кызматтык электрондук кат жана документтер менен алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары мамлекеттик кызматкерлерди жамааттык жумуш каражаты менен камсыздайт. Тактап айтканда, бирдиктүү даректик китепче, корпоративдик мессенджер, календар жана байланыш телефондорунун тизмесин түзүүнү шарттайт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин Борбордук телеканалды социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.